Бул фильмде биз Кыргыз Республикасында жергиликтүү, аймактык жана улуттук деңгээлде кабыл алынган чечимдерге балдардын катышуусун жакшыртуу максатында мектеп парламенттерин бекемдөө долбоору жөнүндө баяндап беребиз. Окуучулар менен мугалимдердин ортосунда жаңы мамилелер түзүлгөн жана түзүлө баштаган Кыргызстандын мектептери жөнүндө сөз болот. Мектеп парламенти жаралган же мурдадан бери иштеп келе жаткандар жөнүндө сөз кылабыз. Биздин өлкөдө бул идея окуучулар, мектептердин администрациялары, мугалимдер жана ата-энелери менен өнөктөш болуп, кабыл алынып жаткан чечимдерге катыша баштаган 90-жылдардын соңуна пайда болгон. Бул долбоор билим берүү боюнча демилгелерди колдоо фонду менен өнөктөштүктө Кыргызстандын тоолуу аймактарындагы жамааттардын өнүгүүсүн колдоо программасынын колдоосу фондусунун тарабынан жүзөгө ашырылууда. Долбоор Европа Союзу тарабынан каржыланган жана Агахан фондусу тарабынан кошумча каржыланууда. Долбоор Кыргызстандын тоолуу аймактарынын Нарын областындагы Нарын жана Ат Башы райондорунун, Ош областындагы Алай, Чоң Алай жана Каракулжа райондорунун 177 мектебин өзүнө камтыйт. Бул мектептерде 62 миңге жакын балдар окушууда. Ошол тренингде силер ошо Мектеп парламентинин негизги максаты бул өз өлкөсүнүн зирек, жоопкер жана билимдүү жарандары катары жөндөмдүү жаш лидерлерди өстүрүү болуп саналат. Мектеп парламенти бул өз ара түшүнүшүү жана кызматташуу боюнча балдардын тең укуктуу өнөктөштүгү. Мектеп парламенти мектепте жана анын сырткаркы чектеринде окуучулардын кызыкчылыгын көздөө менен мектептин гана эмес, ошондой эле анын сырткаркы чектеринде өнүгүүнүн келечектерин аныктоого катышат. Долбоордун алкагында Кыргызстандын мектептеринде баланын укугу, парламентаризмдин негиздери, машыктыруу чеберчилиги, санитария жана гигиена, социалдык өнөктөштүк жана долбоор иштери боюнча тренинг өткөрүлөт. Анын максаты мектеп парламенттерин бекемдөө болуп саналат. 2011 жылдын күзүндө Ош областынын Каракулжа айылындагы Бегиев атындагы мектепте мына ушундай тренингдин бири өткөрүлгөн. Семинарда окуучулар парламенттин функциясы жөнүндө, мыйзам чыгаруу жана аткаруу бийлигинин айырмачылыктары тууралуу маалымат алышкан. Мамлекетибизде закон болбосо, мамлекетибизде башаламан болушу мүмкүн. Закон тынчтык болуш үчүн керек. Бар жок адамдар законго баш ийбесе, ошол бир законду көздөп жашабаса, анда башаламан болот, ар ким ар кандай пикирди айтат. Талкуулоо учурунда катышуучулардын ар бири өз пикирлерин ачык айтууга жетише алышты. Талкуунун башкы принциби биз ар түрдүүбүз, бирок теңбиз деген сөздөр болду. Депутаттык платформаңыздар менен тааныштырасыздар. 3 минуттан 5 минутка чейин. Шайлоо оюну семинардын негизги иш-чараларынын бири болуп саналат. Катышуучулар мына ушул процесстин шайлоо кампаниясын даярдоонун, үгүттөөнүн, парламенттик талашып тартышуунун жана акырында келип чечим кабыл алуунун бардык этаптарын баштарынан өткөрүшөт. Байкоочу мындай ар бирөөнүн карап, акчасыз кириш керек да шайлоогочу. Себеби дегенде шайлоого акчаны берип деле өтүп кетип атышат көпчүлүгү. Андыктан мындай ачык айкын өтүш үчүн акчасы жок болуш керек деген. Каракулжадагы семинар учурунда 4 талапкер шайлоо алдындагы жарышка чыгышты. Ар бири өзүнүн штабын түзүштү. Кыйла активдүү жарандар баракчаларды илишип, шайлоочуларды үгүттөшүп, өздөрүнүн талапкерлерине жардам беришти. Бардыгы талапкерлердин өздөрүнө байланыштуу болду. Ар бири өздөрүнүн программаларын сунуш кылышты. Каракулжа району боюнча мектептердин арасында рекетчиликти, мындай зордук, зомбулукту, башка жактан налог табууларды жоймокмун. Мектеп парламентине депутат болуп кала турган болсом, азыр биздеки эң негизги маселе бул тартип маселеси, билим маселеси болгондуктан, ошого карата көптөгөн иш-чараларды ойлоп чыгармакмын. Негизинен мына тартип маселеси биримдикке чакырыш үчүн ар бир класстардан мындай конкурстарды өткөзүп, мындай достук маселесинде. Добуш берүүнүн жыйынтыгы боюнча Кыйла алдыга Озу менен Сыдык жеңишке жетишти. Сыдык. Шайлоонун результаттары айтылганда мен аябай кубандым. Негизи менин атааңдаштарым деле өтө күчтүү болчу. Бирок мага көбү добуш бериш үчүн баштан эле сезгенмин. Себеби менин платформам аябай жакшы түзүлгөн деп айта алам. Катышкан нерсемен сөзсүз утчумун же мындай байгелүү орундарга илешчүмүн да. Жиним келбеди, бирок мен кайрадан дагы талапкер болуп, өзүмдү дагы бир жолу сынап көргүм келди да.
бүгүнкүдөй типте өтсө мен сөзсүз жеңем деп ойлойм. Себеби мага бүгүнкү күн аябай бир башкача сезимди калтырды да. Семинар аяктагандан кийин анын катышуучулары мектеп парламенти кандай боло тургандыгын жана аны өздөрүнүн мектептеринде кантип түзүү керектигин аңдап түшүнүштү. Бул тренингке чейин мен бийликтин бутактары жөнүндө билчү эмесмин. Бүгүнкү тренингде бийлик 3кө бөлүнө турганын жана дагы ошол бийликтин эң негизги бутагы мыйзам чыгаруу бутагы экенин билдим. Жана дагы ошол мектеп парламенти мыйзамдарды чыгара турганын, жана дагы ошол мектептин министрлери ошол чыгарылган мыйзамдардын негизинде иш алып бара турганын билдим. Жаштарга тренинг аябай керектүү. Себеби дегенде топ менен иштенүү, өзүн башкаруу деген керек болот да ар бир адамга элечи. Ар бир адам тең болуш үчүн мындай ар бир адам тең, бирок өзүнүн укугун билип, андан дагы өздөрүнүн ойлорун айтуу бала үчүн өтө маанилүү болуп атат. Аларды кызыктыруу үчүн атайын интерактивный методдор, усулдар колдонулуп жатат. Ошол интерактивдүү методдор буларга аябай жагып, андан кийин өздөрүнүн ойлорун айтууга мүмкүнчүлүк алып, демек алардын ойлорун уга турган адам бар экендигине жана ал өзүнүн позициясын коргой ала турганына ишенип жатат да. Мектеп парламенти бар ар бир мектептерде жыл сайын демократиялуу шайлоолор өткөрүлүп турат. Окуучулар жана мугалимдер депутаттарды шайлашат. Андан кийин шайланган депутаттардын ичинен парламенттин спикери шайланып, комитеттер түзүлөт. Ошондой эле шайлоо аркылуу мектептин президенти шайланып, ал андан ары мектептин өкмөтүн түзөт. Мектептин жалпыга маалымдоо каражаттары өз алдынча жана көз карандысыз. Мына ушундай түрдө мектеп парламенти мектеп ичинде администрация, мугалимдер жана окуучулардын ата-энелери менен, ошондой эле анын сырткаркы чектеринде жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү, коомдоштуктары менен иштөөсүн башташат. Шопоков шаарындагы номер 1 мектеп гимназиясында мына ушундай мектеп парламенти иштеп жатат. Ал гимназияда 10 жылдан ашык мезгилден бери ийгиликтүү иштөөдө. Гимназияда парламенттин жыйыны байма-бай өткөрүлүп турат. Ал жерде жаңы мыйзамдар талкууланат. Жаш парламентчилер өтө жоопкер мамиле жасоо менен чечимдерди кабыл алышат. Анткени алар кабыл алышкан мыйзамдар окуучулар тарабынан гана эмес, ошондой эле ата-энелер, мугалимдер тарабынан да сакталат. А когда мы принимали Конституцию, у нас был референдум. Биз Конституцияны кабыл алган кезде мектепте алгачкы референдум болгон. Быйыл анын 11 жылдыгын белгиледик. Ошол кезде Конституциянын долбоору менен ар бир мектеп окуучусу тааныша алсын деп, аны дубалдарга балдар окуп жана өзгөртүү киргизе ала тургандай кылып чаптаганбыз. Ошентип алар буга көнүп калышты жана жаңы мыйзам кабыл алынган кезде мектеп окуучулары бул мыйзам экен, демек аны аткарыш керек деп эсептешет. Шопоков шаарынын гимназиясынын бүтүрүүчүлөрү мектеп парламентинин мурдагы активисттери өздөрүнүн мектептерине байма-бай келишип, тажрыйба бөлүшүп, долбоорду ишке ашырууга жардам берип турушат. Мектепте окуп жүргөнүмдө эң алгач мектеп парламентине киргенде мен өзүм үчүн көп жаңы нерселерди ачтым. Бул жерден мен өзүмдүн лидердик потенциалымды ачтым. Мен баягы жаңы кыялдарды алдым бул жерден. Келечекте ошо мекеним үчүн иштесем деген патриоттук сезимдер ушул жерде ойгонду десем мен жаңылышпайм. Пойдемте сюда, мы вам. Эми бул жерге келиңиздер. Биз сиздерге документтерибизди көрсөтөлү. Бул жерде биздин архив сакталат жана ар бир чакырылыш аны жүргүзүп турат. Бул жерде мектептин тарыхы үчүн баары бар. Бардык отурумдар, бардык протоколдор бар. История школы. Я уже полгода. Мен жарым жылдан бери спикер болуп иштеп жатам жана отурумдарды өткөрүүгө көнүп деле калдым. А дегенде парламентте 1-жылы болгондо абдан кыйын болду. Ар кандай курактык контингенттер бар эле. Ал жерде 11 жана 10 класстардын балдары да болушту. Андан кийин акырындык менен мен аралашып да кеттим. Өзүмдү эркин сезип, эми өзүмө ишене баштадым. Уверенность появилась в себе. Это наше удостоверение, наши мандаты. Бул биздин күбөлүктөр, биздин мандаттар. Бизге мандаттар инаугурация мезгилинде расмий түрдө тапшырылат. Биз эл алдында жана мектеп республикасына ант беребиз. Также за неделю до выборов. Ошондой эле шайлоого чейин 1 жума калганда убактылуу мандаттар берилет. Бул болсо сенин президенттикке же депутаттыкка талапкер экениңди көрсөтөт. Ал эми сени шайлагандан кийин инаугурацияда министрлерге, депутаттарга жана президентке тапшырылат. Я уже работаю 4-й год,
Мен 4 жылдан бери иштеп жатам жана өз максатыма этабы менен жетишип келдим. Мен адегенде эркиндик оппозициялык блогунун мүчөсү болдум. Андан кийин ушул блогдун өкүлү болуп калдым. Анан депутат, вице-спикер, спикер болдум. Андан кийин Мектеп Республикасынын президенти да болдум. Парламент көп нерсеге үйрөтөт. Сен өзүңдүн өсүп жатканыңды байкабай да каласың. Мен өзүмдүн жүрүш-турушума карата кыйла жооптуу мамиле кыла баштадым. Өзүмдүн көз карашымды билдиргенге да үйрөндүм. Чечендик, чеберчилигимдин деңгээлин жогорулаттым жана ушулардын бардыгына мени мектеп парламенти үйрөттү. Дал ушул мектеп парламенти мени инсанга айландырды деп ойлоймун. Азыр чечендик чеберчиликти жакшы билемин. Райондун деңгээлинде конференцияда өткөрө аламын. Ал эми мурда мен 7-класста окуп жүрүп, парламентке келген кезимде мен өзүмдүн пикиримди айта албаган кичинекей кыз болчумун. Азыр болсо мага коркунучтуу эч нерсе жок. А сейчас мне не страшно. У нас 3 группы. Бизде 3 топ бар. Бул спикердин тобу, президенттин тобу жана премьер-министрдин тобу. Ар бир топ линейканы даярдайт. Бул өтө жооптуу тапшырма. Бул жерде 5-класстан тартып 11-класска чейин Мектеп Республикасынын жарандары катарга турушат. Биз бул жерден жаңылыктарды жарыялап, күзөтчүлүк жөнүндө отчет беребиз. Сдают отчет о дежурстве. Жаш парламентчилер кайрымдуулук ишине өзгөчө көңүл бурушат. За каждым классом закреплен. Ар бир класска белгилүү бир адам бекитилип берилген. Биз ага белектерди, азык-түлүк жана көптөгөн башка нерселерди алып барып беребиз. Биз алардын бирөөнө бардык. Анын аты Фархат. Фархат 16 жашта жана ал баса албайт. Ошондой эле өнүгүүсү кечеңдөөдө. Нам 9-й рассказал, да, вот как он любит, да? Бизге 9-класстын ага келишин, ал кандай жакшы көрөрүн, кандай кубанып жана ойнорун айтып беришти. Ошентип биз ага барып, аны менен сүйлөшүүнү да чечтик. Бизде Шопоковдо 17 майып бала бар жана ушундай жардам берүү мүмкүнчүлүгү болсо, биз аларга сөзсүз жардамыбызды беребиз. Коомдук долбоорлорду жүзөгө ашыруу үчүн мектеп парламенти жардам берүүгө мүмкүнчүлүгү барлардын баарын ишке тартышат. Биздин шаардын мэри Шопоковдо болгон мүмкүн болуучу демөөрчүлөргө баруу үчүн транспорт бөлүп берүүгө убада кылды. Балким алар бизге мүмкүнчүлүгүнө жараша жардам бериши да мүмкүн. Фархаттын буту басып жана ал биздин мектепке өзү келет деп биз терең ишенебиз. Мне несколько раз пришлось бывать. Бир нече жолу мектептин парламенттик чогулушуна катышып көрдүм. Бирок жалгыз гана мен эмес, башка адамдардын катышуусу да зарыл болгон. Шаардык кеңештин төрагасы менен ушундай чогулушка бирге барганбыз. Мага жаккан нерсе, балдар жөн гана долбоорлорду сунуштабастан, аларды коргоп, иш жүзүнө аткарууну бизден талап кылып жатышты. Болгондо да биз жаштарга убада берсек дагы, алар аткарганыбызды текшеришти. Мэр катары, бул менин намысыма тийип жаткан нерсе эмес, көңүлүмө жаккан нерсе болду тескерисинче. Биздин шаарда болуп жаткан бардык процесстерге биздин жаштардын, биздин окуучулардын кайдыгер эместиги бизди кубандырат. Мунун өзү жарандык позицияны, саясий сабаттуулукту тарбиялайт. Биздин балдар өзүнүн саясий жана экономикалык көз карашы бар адамдар катары мектепти аякташат. Мындай долбоор мектеп парламентинин жергиликтүү бийликтери, өкмөт уюмдары, ишкерлер жана бизнесмендер өз ыктыярдуулар жана волонтерлору менен тыгыз кызматташтыкта болгондугунан улам ийгиликтүү өнүгүүдө. Социалдык өнөктөштүктү бекемдөө жана өнүктүрүү бул мектеп парламентинин ишинин маанилүү бөлүгү болуп саналат. Проблемаларды чечүүгө катышуу үчүн ал проблемаларды көрүп билүү жана алардын чечүүнүн жолдорун иштеп чыгуу, өзүнүн позициясын билдирүү жана өз ара түшүнүшүү жана кызматташуу маанайында конструктивдүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзө билүү зарыл. Мына ушул көнүмдөрдү көздөштүрүү менен окуучулар өздөрүнүн тажрыйбаларын башка мектептин окуучулары менен бөлүшө алышат. Долбоор аларга мына ушундай мүмкүнчүлүктү түзүп берген. Азыркы учурда биз 7 ресурстук мектепти тандап алганбыз. Ошол 7 ресурстук мектепке өтүлөт. Алар тренинг болуп даярдалып чыккандан кийин башка кластерлик мектептерди дагы үйрөтө баштайт. Бизде деген жалпысынан Нарын областына 62 мектеп камтылган. Ошо 62 мектептен 7 ресурстук мектеп болуп эсептелет. Ошол окуучулар дагы өздөрү өтүлүп, өздөрү үйрөнгөндөн кийин башкаларга да таркатып, билимдерин таркатып, проекттер кантип жазыш керек, мектеп парламенти деген кандай ролду ойнойт, ошондой эле кандай максатта бул долбоор иштелип жатат.
Тренингдин жүрүшүндө балдар аудитория менен өз ара алака түзүүгө жана өздөрүнүн куракташтары менен окуу процессин кантип интерактивдүү жана таасирдүү кылууга үйрөнүшөт. Окуучулар талкуулашып жана талашып тартышып, өздөрү үчүн жаңы билим алууну зор ынтаа менен өздөштүрүшөт. Кишилер менен тил табышууга жардам берет. Биз көп кишилер менен баарлашабыз, ошондуктан анан кийин кишилер менен сүйлөшкөндө оңоюраак болуп калат. Эң башкысы көп адамдар менен чогуу иштешкенди үйрөндүк. Ынтымактуу бол, достор таптык. Мындай тажрыйбалар балдарга башка мектептин окуучуларына мектеп парламентин түзүү жана бекемдөө үчүн жардам берет. Алар окуучуларга өздөрүнүн коомдоштугун өнүктүрүүгө байланыштуу проблемаларды чечүүдө окуучулардын тең укуктуу өнөктөш болуусуна жардам берет. Окуучулар өтө ынтаа коюу менен келечекке пландарын түзүшөт. Биз баарыбыз чогулуп, депутаттарга ошо мектепте иштеген мектеп парламентте иштеген балдарга баарыбыз жыйналышып өтүп, биз кандай эмнелерди үйрөнүп келдик баардыгын аларга үйрөтөбүз. Ошо баргандан кийин ошо биз өзүбүздүн мектебибизге дагы ошо кызыктуу семинар өтөбүз да. Ошо семинар өтүп, ошону биринчи өзүбүздүн мектебибизге өтүп, кандай өтө алат экенибизди кичине топтоп сынап өзүбүздү, андан кийин кайра башка мектепке андан да жакшы өткөнгө аракет кылабыз. Мектеп парламенти бул жөн эле кызыгуу же хобби эмес. Мектеп парламенти бул Кыргызстандын жаш лидерлеринин мектеби. Бул эртеңки күнгө жасалган ишенимдүү кадам. Я бы своим коллегам... Мен бүткүл өлкөдөгү директор болуп иштеген өз коллегаларыма балдарга көбүрөөк эркиндик бергиле деп кеңеш берет элем. Бул силерге эч кандай жүк болбойт. Мен буга 100% ишенемин. Тескерисинче, бул мектеп окуучулары үчүн инсанды өнүктүрүү болуп саналат. Алар силердин жардамчыларыңарды болуп калышат. Алар көптөгөн жаңы идеяларды алып келишет. Анткени эркиндик чынында эле чыгармачылыкты пайда кылат. Балдарга көбүрөөк эркиндик бергиле. Эгерде алар каалашса, бирге беришсин. Бул долбоор Европалык Союз жана Агахан фондусунун каржылык колдоосу менен FPOI менен өнүктүштүктө MSDS PKG тарабынан жүзөгө ашырылууда.